Аркандын узуну сөздүн кысканы жакшы дегенде. Өзүм ооруп келгем. Анан ийлешип калдым. Массаж үйрөнүп, массаж жасап адамдарга. Азыр окуп 3 күн эме алдым, сертификат алдым. Мен иштейм деген үмүтүм бар. Ушул жерде иштейм, Кудайым буйрса. Ошол ата бабаларыбыздын эмне кандай балдар төрөлгөн? 90 бай, 100 бай, 80 бай деген балдар төрөлгөн. Балким кимдир бирөө үчүн чындап эле кымбаттыр, кимдир бирөө үчүн бул абдан арзан болот да. Москвада жакшы жаңылык. Видеону көрбөй туруп кичпейликке лайк басыңыз, видеону группалар менен бөлүшүп коюңуз. Москва шаарында чоң жаңылык, мына ушундай жаңылык болгон эмес. Бекер акысыз окуу башталды. Курс десек да болот, туугандар. Массаж боюнча массаждын түрлөрүнү бир сом пул албай өзүнүн мекендештери үйрөтөт. Айымдар үчүн, мырзалар үчүн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, бир туугандар, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн биз Москва шаарында метро Алексеевский метросундабыз. Бул жерде ушул эжелерге, агаларга келдик. Айымдарга өзүнчө, мырзаларга өзүнчө массаждар бар экен, массаждын бардык түрлөрү бар экен, хижамада кылсаңыздар болот экен. Азыр ушул боюнча толук силерге маалымат алып беребиз. Бул массажды үйрөнүп туугандар 90 өлкөдөн ашык өлкөгө сертификаты жарайт экен. Каалаган өлкөгө барып иштесеңиздер да болот экен. Азыр биз менен чогуу болуңуздар, биз силерге ошол жака барып азыр толук маалымат алып беребиз. Эмне массаждар бар, эмне кылат, кайсы жерде жайгашкан, кайсы күнү келсеңиздер болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына буйруса келдик эжекеге. Эжеке, өзүңүздү тааныштырып, биздин көрүүчүлөргө маалымат берсек. Баарына кызык болбаса керек. Башында айттым да, бекер сабак депчи. Элдер менен амандашып баштасаңыз. Ооба. Ассаламу алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин атым Кутманова Каным. Москва жергесине 2-жылга баратат. Келип канча деген адамдарга ден соолук тартуулатабыз. Кандай кылып деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ошол суроого жооп берейин. Бизде мына силер көрүп аткандай момундай сонун аппарат бар. Термоинфракрасный массажер. Бул аппаратты карасаңыздар, мына турмалиновый таштар бар. Жана ошондой эле ультрафиолетовый луч карасаңыздар, көрдүңүздөрбү? Колдон бияка чейин өтүп атат го. Бул демек жана биз жайкысын көлгө барып загар алганда 1 жылга чейин иммунитет көтөрүлөт дейбиз. Ошол процессти аткарат. Эми бул жеринде болсо 6 түр массаж болуп атат. Мына карасаңыздар, көрдүңүздөрбү? Мына жылып 6 түр массаж болуп атат. Карасаңыздар. Бул 40 градустан 60 градуска чейин ысытат, тетиги чучукка чейин өткөн сууктун баарын чыгарат. Жана ошондой эле денеге токсин шлактын баарын чыгарат. Бул кайсы ооруларга жакшы? Ошолор айткан. Хроническая усталость, грыжа, простатит, цистит, хондроз, жана башка ушул сыяктуу көптөгөн ооруларга аябай пайда. Жазылып келе берсеңиздер болот. Андан кайсы ооруларга болбойт? Эң туура суроо. Кимдин денесинде темир болсо, имплант, же болбосо жүрөктө стент болсо, мына ошолорго гана болбойт. Жана төрөттөн кийин 2-3 айга чейин албетте боюнда барларга, башка бардык адамдарга келип процедураны ала берсе болот. Анан окуу боюнча да маалымат берсеңиз, канча күн болот, кайсы күндөр берет сертификатты, анан канчадан тапса болот, ошол боюнча дачы. Машалла, аябай сонун суроо. Ооба, биз кадимкидей ким окуйм, үйрөнөм, адамдарга ден соолук тартуулайм дей турган болчу болсо, биз кадимкидей обучать этип үйрөтөбүз. Канча күндө деген суроо пайда болот. 3 күндөн 5 күнгө чейин ошол убакыттын аралыгында 100% үйрөтүп, жана уже акча иштеп таба тура тургандай кылабыз да. Анан ошону менен эле чектелип калбастан биз сертификат да беребиз. Ал сертификат менен 93 евро мамлекетке барып иштей берсе болот. Ооба. Ушул жерде иштегендер бар да Москвада? Албетте бар, албетте бар. Даже мына жаныбызда турат, чет-четинен чакырып, алардын өзлөрүнөн маалымат алсак кандай болот, Сонун болот, жакшы болот эле. Жана келебой. Саламатсызбы, эже? Жакшысызбы? Маалымат бериңиз. Эмне болду, кандай болду? Мен 6 айдан бери ушул корпорацияда жүрөм. Өзүм ооруп келгем. Анан ийлешип калдым. Массаж үйрөнүп, массаж жасап адамдарга, өзүмө да массаж алып, жакшы
результаттарга кесип болуп чыктык. калыптыр бир жагынан, Ооба, бир кесип болуп калды. Мен өзүм да ошо массажга кызыгып жүргөм да, кол массаж окуп, бияктан да үйрөнүп ошол кесипти дагы үйдөн өндүрүштүрүүгө аракет кылып атам да. Өнүгө сөйреңиз. Ийгилик эже. Да, кийинкиси келе кой. Келиңиз. Кел. Мына, келе ооба. Ооба. Кадрга чейин да бул эжени жана айтып берип калды, өзү окуясын. Ошол да айтып берсеңиз эже, экендештерге кызык да. Саламатсыздарбы? Мен бул жерге келгеним себеби БМ аппаратынан жакшы результат алдык. Андан биринчи эле алган результаты баламдыкы болду. Баламдын грыжасы 9 мм болчу. Ал операцияларга барам деп жүрдүм, мен жөнөткөн жокмун. Анан бул жака келип, ушу кандар менен жолугуп, анан ушул аппаратты алды. Кайсы мына аппарат? Ошо БМ аппарат биздики. Бияка койсом, Жакыраак көрөсүз болмакчы? Ушундан балам результат алды. Грыжасы жок болду. Азыр кенен баса албай келген, кенен басып кенен жүрөт. Андан кийин эле мен өзүм результат алдым. Суставтарым ооруч эле. Больницаларга 6 ай сайын лечение алчым. Азыр Кудайга шүгүр албайм, лечение албайм. Айылда деле анча-мынча кары эжелерге жардам бердим. Анан өзүм бул жакка келип, өзүм кирдим бул компанияга кирип, анан кийин азыр окуп 3 күн эме алдым, сертификат алдым. Мен иштейм деген үмүтүм бар. Ушул жерде иштейм. Кудайым буйрса, ушул жакшы. Кыргызстандан келип бул жакта да окуп, Ооба, ушул жерден окудум. кайра иштей баштадыңыз. Ооба, иштей баштадым. Негизи грыжа көбүнчө баг спортсмендерде болот. ошол эмнеге оорулар пайдалуу экенин ошол жөнүндө айтып берип кетейинчи мен, Аллах разы болсун. Берип тура берген жандар. Бул аппарат БМ аппарат деп аталат да. Биоэнергия массажер. Илгерки биздин ата бабаларыбыз эмне тагынган, күмүш тагынган, билерик, чачык, шакек. Ошол ата бабаларыбызден эмне кандай балдар төрөлгөн? 90 бай, 100 бай, 80 бай деген балдар төрөлгөн. Ошол эле сыяктуу бул жөнөкөй аппарат эмес. Көрдүңүздөр, ушул күмүштөн токулган перчатканы кийип алып, ушу менен денеге массаж жасалат. Бул аппарат 12 тур кол массажды заменять этет. Мисалы, мануальная терапия, иглотерапия, массаж гуаша, туйна, иглотерапия ушул сыяктуу. Бул аппарат менен массаж алганда кадимкидей эле спорт залдан чыккандай болосуздар. 500 отжимания кылганчалык, 6 километр чыркаганчалык эффект аласыңар да. Бул аппарат не только денеге эле массаж жасалып чектелип калбайт, жана ошондой эле ушундай насадкасы бар. Муну менен бетке да массаж жасалат. Карасаңыздар, беттеги тырыштарды, бырыштарды, тактардын бардыгын кетирет. Жана ошондой эле ушул аппарат менен ичке да жасалат, жана курсагы чыгып кеткен таксисттерге, ашыкча жана антицеллюлит деп койдук го, ошонун бардыгына ушул менен жасап результатка чыгарсак болот. Бул аппарат канча кымбат болуш керек анда? Балким кимдир бирөө үчүн чындап эле кымбаттыр, кимдир бирөө үчүн бул абдан арзан болот да. Мисалы, мунун баасы азыркы учурда 250 000. Мен ушул жакта 4 жылдан бери иштеп аткан себептүү мен бул аппараттын акчасын 2 жумада чыгарып кое алам. Бирок жаңыдан келип үйрөнүп аткан адамдар 1 айда мунун акчасын жөн эле чыгарса болот. Мисалы үчүн ар бир үй бүлөдө 5 адамдан 10 адамга чейин барбыз. Бардыгыбызда тең оору сыркоо бар. Ушул аппарат менен ар бирөөнө массаж жасасаң 10 адамга эле 200 000 жөн эле чыгат. Үйүңдөгү үй бүлөңдү айыктырып аласың. Экинчиден тегерек четин кошуна колоңдорго жасаш менен бир эмес 2-3 аппараттын баасын чыгарып жана соопта таап коесуздар. Ооба. Биздин бул жер ушундай сонун жер. Бир эле аппараттар менен ден соолук менен чектелген эмес. Бизде пайгамбарыбыздын сүннөтүн колдонулган хиджама дагы бар. Мисалы мен өзүм жөнүндө айта кете турган болчу болсом, именно хиджама сферасында 25 жылдын тегерегинде стажым бар экен. Ким массаж кылдырам, хиджама кылдырам дей турган болчу болсо, коркпостон бизге кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин чоң специалист ушул жакка чакырам. Именно хиджама боюнча. Мага кандай жакшы билет? Ибрагим, именно мына эркектерге массажды именно Ибрагим жасайт. Стажысы аябай чоң. Өзү да бир аз айтып кетсин азыр. Айта кой. Бир аз тааныштырып. Ассаламу алейкум. Мен Бакиров Ибрагим. Бул жерге келгениме 7 ай болду. Хиджаманы Кыргызстандан окуп, ошол жакта иштеп, нетип келдик. Бул жерге массаж боюнча келгениме 7 ай болду. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, чексиз. Ошол хиджама тууралуу бир аз айтып өтөйүн. Кыска нуска кылып эле. Аркандын узуну сөздүн кысканы жакшы дегенде. Бул сүннөт амал дегенден кийин муну спорт этпей эле коюш керек да. Сүннөт амалда бардыгы пайдасы бар да.
бул жерде кандын составтары болот өзүнүнчө. Электросет, лейкоцит, тромбоцит, плазма деген ар бир функциясы өзүнчө иштеп чыгат. А бул хижамадан кийин адам уйкусу жакшыртат, баш оору жана адамга билинбегенден назар өтөт экен. Өтө мындай жаман илешкен нерселер болот экен. Баардык нерселер ошо жаман нерселер канда жашайт экен да. Алардын баардыгы чыгат да, Кудай кааласа. Эми биз себепкербиз бул жагы аладан. Кудай кааласа результаттар бар. Айымдар үчүн, мырзалар үчүн да? Айымдар үчүн айымдар. Фитобочка дагы барбы? Ооба, фитобочканын жаңы чыкканы ушул да мына. Фитобочка нового поколения. Именно мына. Ооба, ошон үчүн мен баарыңыздарды мекендештерди чакырам. Жазылыңыздар, келип кетиңиздер. Эркектерди эркектер карайбыз, аялдарды аялдар карайбыз. Баарыңыздарга сунуштайбыз, жазылыңыздар, келиңиздер. Окубаса дагы келип бир көрүп кетейин десе болот да? Албетте болот. Эмне үчүн дагы да бир сонун нерсени унутуп калыптырмын. Бизде окуу бекер, бекер обучать этебиз. Жана ошондой эле бизде психология жагынан дагы илим алсаңыздар болот. Сонун да? Эң сонун. Баарыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер. Ооба достор, окубасаңыздар дагы келип, миң уккандан бир көргөн артык дейт. Келип көзүңүздөр менен көрүп кетиңиздер. Ден соолук дагы Алла Тааладан берилген аманат. Аманатка эч качан кыйнат кылбаш керек. Ошон үчүн ден соолукту да карап жүрөлү, иштеп эле жүрөбөй, ден соолукка да кам көрүп коелу достор. Өзү үчүн келип коелу. Анан сабакка да келип катышып үйрөнүп алсаңыздар, бул да бир кесип. Үй бүлөңүздөргө баары керек болуп да, бул кесип же иштебесеңиздер дагы өзүңүздөргө керек болуп. Эже адрестер боюнча, графиктер боюнча маалымат берип койсоңуз. Ооба, эң сонун айттың. Биз метро Алексеевскаяда жайгашканбыз. Алексеевскаяда бир эле выход бар. Келсеңиздер, Алексеевская метро, проспект Мира 101, строение 2, 216 кабинет, Каным эже деп келе бересиздер. Азыр бул иним астына менин данныйларымды таштайт, телефон номерлеримди, кимде кандайдыр бир суроо болсо WhatsApp'тан жазыңыздар. Биздин ишибиз боюнча дагы видеолорду жөнөтөбүз. Достор, видеого лайк басып, жакшы сөздөрдү жазып коюңуздар, видеону группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Тынчып болуңуздар, аман болуңуздар, Алланын сактыгында, коргондо болуңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.